жолдошу өз жубайынын никесин алып турган мезгилде аялдын бардык кыймыл аракетине, жүрүм турумуна Алланын астында жоопкер болуп эсептелет. Бирге жашоону токтоткон күндөн баштап эркек киши аялына талагын берип же ажыраштым деген сөзүн айтып, башын ачып коюшу керек. Эгер мындай кылбаса, ажырашып кеткенден кийин булар ажырашып кеттик деп жүрөт, бирок жообун бербесе, андан кийинки аялдын ар бир аракети эркектин мойнунда калып кетет, жоопкерчиликте болуп калат. Биз муну бүгүнкү күндө эркектерге эскертишибиз керек. Алар талагын бербеймин деген менен, ал анда анын никесинде калып калат дагы, анын жүрүм туруму, ар бир кылган ишине Алланын астында жооптуу болуп калат. Ошондуктан булар жубайлар ажырашууну чечкен болсо, эки башка болуп кеткен болсо, дароо жообун бериш керек. Экинчиден, аял жана аял тараптагылар, ошол эле күйөө тараптагылар, жубайлар бирге жашашты токтоткон болсо, булар эркектин акыркы сөзүн айттырып, алып берип коюш керек. Ишти бүтүрүп, чала бүтүрбөй. Биз бирге жашашты токтоттук, мен жообун бердим, башың бош, же болбосом башка турмуш курганга акың бар, бактылуу бол деген акыркы сөзүн алып, анан кийин жубайлар кетиш керек. Кээ бир учурда ушундай таарынч боюнча кетип калып, күйөөсүнүн ажыраштым деген сөзүн албастан кетип калган учурда нике бузулбай эле калып калат. Жубайлар таарыныч менен эки жак ажырап кеткендей эле сүрөттө калып калат. Мындай учурда аялдын талагы алынбай калды, жооп алынбай калды. Экинчи турмушка чыкканга шарият боюнча жол жок болуп калат. Биринчи ошол күйөөсүнө жооп алмайынча. Ошондуктан мындай сүрөттөрдө ошол кыздын ата-энеси, жакындары кызды ажыратып, ошол күйөөнүн үйүнөн жүгүн бөлүп, себебин көтөрүп кетип аткан мезгилде күйөөнүн акыркы сөзүн алып алыш керек. Ажыраштым, жообун бердим, башын бошоттум деген сөздөрдү алып кетсе, бул максатка ылайыктуу болот.